Şorogumuz kurut, konyak, çuçuk, sarımay, asel. Şorogumuz kurut, konyak, çuçuk, sarımay, asel. Kelgile. Жүздөгөн миң энелер, кыздар азыр Россияда жана башка мамлекеттерде оор жумуштарды жасап кыйналып жүрүшөт. Вокзалдарда жүрүшөт түнөп, жүктөрдү көтөрүп жүрүшөт. Кыштын кычыраган суугунда, жайдын ысыктарында дагы ар кандай кордуктарды көрүп, кыйынчылыктарды көрүп, уктабай оор жүктөрдү ташып, көрүнгөн чек араларда жалдырап, милиция кызматкерлерине, чек арачыларына үйдө балдарын багайын, оокат кылайын деп жашап жүрүшөт, иштеп жүрүшөт. Жан кейт, илгери байыркы заманда дагы эркек киши, орусча айтканда добытчик болчу, багуучу эркектен болчу. Жаныбарларды өлтүрүп келсе, энеси бышырган этти союп берсе, эне бышырып берчү, териден кийим тигип берчү. Тилекке каршы эркек кишилер бүгүн унута баштадык. Бир тобу үйүндө жатат, аялдары болсо кыйналып, кысталып, башка жерлерде, башка мамлекеттерде оор жумуштарды жасап жүрүшөт. Акча салып берем мен бул жактан иштеп. Ар кандай салам? Жумасына 5000ден, 6000ден ар кандай да. Жөнөткөн акча эчтеке деле жетпейт да, продукт алышат. Азыр 5000, 6000 эчтеке акча эмес го. Күйөөмдү жамандагым деле келбейт негизичи. Анткенде да 5 балам атасы. Кичине бирдеке деп айтсаң эле, например, справкага чуркага акаң айт, справкага барсын десем деле, акчасы жок экен, акча салсын деп атат сизди деп ушинтип турушат. Кыздарыма ишенем да. Кыздарым кенедей болгон менен акылдуу, кичинесинен ошентип тарбияланып калышкан. Ошон үчүн күнүгө ыйлайм ушуларды эстеп. Эненин сүтүн актадым дегенге мен ишенбейм. Эч ким актай алган жок тилекке каршы. Эне деген бул родина, эне деген мамлекет. Энени сыйласа, элин сыйлайт. Энесине кызмат кылса, мамлекетине кызмат кылат деп эсептейм. Мойнубуздагы парыз төрөлгөндөн кийин, ата эненин уясынан чыккандан кийин сөз үй бүлөлүү болуш керек, бак тигиш керек, үй салыш керек, ата энени караш керек. Биз деген апам экөөбүз телевизор көрүп отуруп, ушу акайып ушу жерге экинчи этажга мени килем тагып атканын көрсөттү да. Ушул жерге? Стенага. Ошону көрүп алып, анан бир чоң ата менен чоң эне бири-бирине басып келип алма бөлүшүп жеп атканда биз апам экөөбүз аябай ыйладык элек ошондо. Отуруп алып, шолоктоп ыйлап, апам экөөбүз көрүп алып. Эмнеге ушу балдарын ушу ата энесинин карылар үйүнө алып барып таштайт депчи. Акыры өзүм еш жака келдим го, ыйлап отуруп. Анда оюңуз жок болчу да? Анда бияка келет деген ойдо жок болчу. Өмүр бою эле ата энең маңдайыңда турчудан бетер эле ошо биз ойлонбоп туруш ушу жака келебиз деп. Эч ойлогон эмес элем. Тилекке каршы бүгүнкү күндө энелер очередте туруп калды карылар үйүнө. Тилекке каршы көпчүлүк эненин дарыга ала турганда, дары сатып алганда тыйыны жок. Ичейин десе тамагы жетпейт, кийейин десе кийим жетпей калган заман келди. Biz kayda varabız. Biz
өзгөчө мырзалар силерге кайрылар элем. Энеңерди, үйүңөрдө карындаш эжелериңерди карасаңар, дайыма алардын эмгегин бааласаңар, биз энесиз жашоону эч качан ойлой албайбыз. Мен дагы 6 жашымда атабыз киши колдо болуп атадан калгам. Ары карап ыйлап, бери карап бизди чоңойт денебиз. Ошондо 18 балалуу болгон чоң энем көзү тирүү эле. Энебиз 29 жашта эле. Кичүү карындашым энебиздин төрөп үйдө отурганда атабызды келип бугузган. Атабызды көрбөй калды карындашым, керез аттуу карындашым. Кар калың жаап, кыш суук болуп турган. Атабыз ветврач эле сыртта малга кыйын болуп атат деп башкарма айтканда, аты минип алып дары-дармегин алып кеткен. Ошондон кийин кошуналар терезеден карап чоң энем, 2 комнаталуу үйүбүз бар эле, печканын жанында энем төрөп отурган. Чоң энем айтып калды, жоон топ кишилер келип атат, бул жаман кабар келатабы депчи. Сатинде маман болуп экен депчи. Ошол маалда үйгө кирип келишип, чоң энемди сатинде оор болуп атат. Кайрат кыл дегенде баарыбыз чурулдап ыйладык. Төшөктө отурган энем да тура калды. Кичинекей ымыркай баланы колунан жаздыкка коюп алып турупчу. Баарыбыз чурулдап ыйласак, чоң энем айтты, ыйлабагыла деп. 1 сатиндим өлсө 7 сатиндим турат. Кагы бергиле колумду деди. Эненин кайратын ошондо билдим. Эненин күчүн ошондо баа бердим. Эркек кишилер да кандай кыла албас эле. Акыркы эркек баласы өлгөндө энем ошентип айтты. Энелүү жетим, эрке жетим деп коет. Энеңер калган бактылуусуңар депчи. Чоң энемди өз кызындай көрчү. Чоң энем аябай көңүл бөлчү, тарбиялачу. Биз канаттууга кактырбай, тумшуктурга чокутпай бизди өстүрүштү. Өзү ачка болуп турса дагы, мегиле жегиле. Мен токмун, мен жегем дечү. Колунда башын жуугандай самыны жок. Карыктан аккан момдай кир суу менен башын жууп атканы дагы эсимде энемдинчи. Себеби жетишчү эмес. Мага дагы ушу жетим бала деп кийим берсе, мен атай жакшы окуйунчу, билимдүү болуп кийин элди багайынчы деп бирок тиштенип, көзүмөн жаш алып келчүмүн. Энем ошондо сооротчу эле. Эч нерсе болбойт балам. Акылдуу бол, өс, кийин эл багар сен болосуң депчи. Илгери бир эмени окудум эле да, өзүм бир жомок притчада мындай. Сүйгөн кызы жигитине, эгерде энеңдин жүрөгүн сууруп келсең, анан ошондо гана сага чыгам деген шарт коет. Анан кийин энесинин келип төшүн жарып, жүрөгүн сууруп алып анан чуркап баратканда мүдүрүлүп жыгылып кетет. Ошондо баягы колундагы жүрөк колунан түшүп кетип туруп, анан кийин жүрөк, балам эч жериң ооруган жокпу? Не ушибся, сынок деп, сердце простонало деп. Ушундай эметкем, илгери окугам. Илгерки заманда деле, байыркы заманда деле, азыр деле, келечекте деле эненин жүрөгү өзгөрүлбөйт болуш керек. Эне деген бир өзүнчө категориядагы адамдар болуш керек да. Себеби деген мына ушул жакта жашап аткан тургундардын тагдырларын, жашоо турмушун, басып өткөн жолун улам өзүбүз сурабайбыз, бирок баягы акырын көңүлүн оорутпай, сурап, билип, акырын эметип калсак, бүт баарынын эле көпчүлүгүнүн балдарына нааразычылыгы билинип турат, билинет. Бирок кээ бирөөсү ошону ачык айтат. А кээ бирөөсү кандайдыр бир мындай жымсалдап, эми кантсин, эми аны деле түшүнсө болот да, анан албай куш деле кантсин деп, балдарын, уул келинин, кызын кандайдыр бир коргоп, мындай жамандагысы келбейт. Анан баягы жанына батып кээде болот учурлар. Баягы жанына батып, көпкө чейин келбей калса, же дагы бир деме эсине түшөт, мисалы үчүн, ошондо гана анан кийин баягы болгон таарынчын адам
как-то кандайдыр бир учурда жарылыш керек да, бир бугу чыгыш керек да. Бир ошондой учур болуп калабы, анан кийин бүт төкпөй чачпайлап айтып берет да болгон тагдырлары, эмне болгонун, эмне кандай жолду басып өткөнүн. Анан кийин бирок анан баягы эми аларды баягы успокоить этип, антип минтип кайра толгула, мындай кылгыла деп аракет кылабыз. Анан бирок кийин кээ убакта кийин ошол эле баягы жамандап аткан баласы же кызы келсе, таптакыр башка мамиле. Таптакыр башка мамиле. Бизде мисалы үчүн эми бизде мекеме, өкмөттүн мекемеси, мамлекеттик мекеме болуп эсептейт. Толугу менен мамлекет, мэрия каржылайт. Жакында эле министрликтин составынан мэрияга өттүк. Демек, баягы мамлекеттин камсыздоосунда турган мекеме болгон соң, баары бекер, жатканы бекер, ичкени бекер, кийгени бекер дегендей. Анан кийин дагы демирчүлөргө да майда чүйдө бир неме подарка таратып калат да кээде. Баягы носки, полотенце, конфет, тату-пату тарап калса, ошону носкини өзү кийбей, акырын тиги матраснын астына катат. Аны эмне өзүң кийбейсиңби десем, жок, балам келет, же неберем келет, же кызым келет, я хочу подарить деп ушинтип турушат. Ушу Мерседес минип, джип мингендерге кайрылар элем. Энеңердин дары алганда акчасы жок болсо, үйүң муздак болсо, кийгенге, ичкенге тыйыны жетпей турса, машинеңерди сатып деле жибергиле. Ал силердин эркек энеңерге кылган кызмат деп эсептейм. Мен энем ооруп калса дагы кийимдеринен өйдө алып берчү элем, аздык кылат деп, той тобурларын берчү элем. 3 жыл болду энемдин өткөнүнө. Дагы ичимен аябай өксүйм. Дагы эмне кылсам энем 84 эмес 90го чыгар эле. Төрүбүздө энем отурар эле депчи. Ыйлагым келет. Энем жаткан жеринде дагы ушу балдарын ойлоп атса керек. Эненин эмгегин баарыбыз барктайлы, билели. Энесиз жашоо болбойт. Энебизди сыйлайлык, энебизди мойнубузга көтөрүп баксак да аздык кылар деп эсептейм. Эненин орду башкача. Эне мамлекет, эне келечек. Энесиз жашоо болбойт. Аманда болуңуздар, кыргыз энелерим. Келечек сиздер менен. Балдар үчүн бүткүл өмүр жан үрөп, эне деген теңдеши жок касиет. Эзелтеден жашоо берген адамга, энелерге хандар бектер баш ийет. Атакебиз келбескерти аттанган. 31 жаш оор эле жаш калган. Бул түйшүктү майышпаган эрк жеңип, кезегиңер азыр келди, баркталган. Атасыз деп канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай да ач кылбай, энелүүнүн эрке жетим экенин тааныттыңыз бизди элге жакшырдай. Исабеков Кубанычбек, энеме.